Достор, мен бүгүн өзүм үчүн өтө кызыктуу эки темада өтө кыска сөз кылгым келип атат. Биринчиси, мурдараак мен мектепте жалаң 2-ге 3-ге окуган балдар чоңойгондо кантип ийгиликтүү болуп кетип атат деген темада бир видео чыгардым эле. Ошол жерде мен өтө белгилүү бир ката кетириппин. Ал катанын аты ошибка выжившего. Тирүү калгандардын катасы деп коелу. Силер орусчасын издеп, интернеттен макалаларды окуп көрсөңөр болот. Ошол видеодогу мисал менен түшүндүрүп берсем, мисалы мектепте 100 баланы алалы, 100 бала мектепке жалаң 2-ге 3-ге окуган дейли. Ошолор чоңойгондон кийин алардын бир 10-у өтө ийгиликтүү болуп кетет экен. Анан биз ошол 10 баланы эле карап алып, мына могул балдар мектепте начар окуган, бирок азыр ийгиликтүү, демек мектеп андай эле чоң роль ойнобойт экен ийгилик үчүн деген туура эмес ойго барып алышыбыз мүмкүн экен. Эгер сүрөттүн толугун карай турган болсок, бул жакта 90 бала бар. Мектепте начар окуган, жалаң 2-ге 3-ге окуган. Буларчалык ийгиликтүү болгон жок, бирок биз аларды көрбөйт экенбиз. Биз ошол 10 баланы көргүбүз келет экен дагы, ошону карап эле ошолор жөнүндө сөз кыла берет экенбиз. Бул башка тармактарда дагы өтө көп экен, айрыкча ошо ийгилик жөнүндө өтө кооз сүйлөп, өтө жалпылап сүйлөп аткан адамдарды байкап көрсөңөр, ошол катаны көп кетиришет экен. Бул эми лотереяны утуп алган бир саналуу адамдарды карап, мен дагы уталам дегендей эле сөз да. Нары тарапта миңдеген утпаган адамдарды биз көрбөйт экенбиз. Ошол уткан кичинекей аз саналуу адамдарды көрүп, ошондой туура эмес ойго барып алат экенбиз. Башка мисалдар үчүн өзүңөр интернеттен карап көргүлө, ChatGPT'ден сурап көргүлө, өтө сонун мисалдар менен дагы кененирээк түшүндүрүп берет. Экинчи айтайын дегеним, 1970-жылдардан 2010-жылдарга чейинки аралыкта Австралиядан, Европадан, Америкадан, Жаңы Зеландиялык эркектерден миңдеген адамдарды алып, эркектерди алып, алардын эркектик күчүн, спермасынын санын жана сапатын текшеришиптир. 50% ашуун, 52-59% деп айтылып атат. Ошондой түшүп кетиптир алардын эркектик күчү. Анан ушул изилдөөнү түшүндүрүп берген аялдын сөзү боюнча, доктор Шон Свон деген аял, өзүңөр дагы карап көргүлө интернеттен. Ал аялдын сөзү боюнча ар жыл 1%га түшүп кетип атыптыр. Жыл сайын 1%дан түшүп кетип атыптыр. Эркектердин эркектик күчү. Буга эмне себеп болуп атат? Тамактануу, аз кыймылдоо дегендердин жанында эң маанилүүсү пластик себеп болуп атыптыр. Пластиктерде жана моундай жыттуу биздин жеке гигиенабызга колдонулган самын, шампунь, духи, дезодорант дегендерде бар болгон пфас деген жана фталат деген бир химиялык заттар экен. Айрыкча ошо фталат деген ошол эмелерде бар экен, пластикте бар экен. Берки пфас деген химиялык заттар биздин коверлордо бар экен. Тефлон, асты жабышпайт деген тефлон технологиясы менен жасалган сковородка, казандарда бар экен. Кыскасы, булар биздин жашообузду каптап калыптыр. Мен чынын айтсам, булардан кантип кутулабыз билбейм. Бирок биринчи кадам катары ошол тефлон сковородка, казандарды жок кылсак, бул жакшы эле эме болот деп ойлойм да. Мүмкүн болушунча кухняга, тамакка пластикти жакындатпаш керек. Ошол экөөнү 2-ге бөлгөнгө аракет кылыш керек. Мен ошондой кылганга аракет кылам өзүбүздүн үйүбүздө. Силерге дагы ошону сунуштайм. Ушул эки тема жөнүндө өтө кыска сөз кылдым. Булар жөнүндө өзүңөр кененирээк изилдеп, интернеттен карап, көбүрөөк маалымат алсаңар өзүңөргө эле жакшы. Анда кийинки видеолордо жолукканча достор, аман болгула.